жылы 24 сентябрда жарык дүнүйөгө келген. Бул баланын төрөлүшү дагы башкача болгон. Башка балдарга караганда, башка балдарыма караганда. Анан аябай жоош болду. Нурадинди биз кичинекейден Нурчик деп отуруп, азыр баардыгы Нурчик деп калган. Кичинекейде аябай зерек, шок жигит болчу. Биринчи класстан баштап, азыр 18ге чыкса 10 жыл ушу бокстун артынан спорт менен алектенип жүрөт. Биз үйдө 4 уул болгонго байланыштуу, эркектердин арасынан 3-уулда көп деле буга көңүл деле бурчу эмеспиз. Бир нерсени айтсаң тез кабыл алган, анан бир ишти жумшасаң мүдөөсүнө жеткизе кылган ошондой бала болуп чоңойду. Анан 1-класска барган күндөн тартып кичинекейиндеги жооштору тескерисине айланып өтө шок болуп калды. Мектепке барганда мугалимдерден, ага эжекелеринен көптөгөн жалоп түшүп, менин баламды уруп атат, менин баламды минтип атат деген сөздөр көп келе баштады. Анан балам андай болбоп, балдарды урбаш керек, жакшынакай бала болуш керек, боптур апа деп коюп эле аркасынан кыла берет. Бир нерсени айтып кетишим керек. 4 жаш, 5 жаш эле мына жакын жердеги абасынын бир 800-700дөй прессин өрттөп, анан качып келип бериптир үйгө. Качып келип алып, анан үйгө келип алып атасы айтып атпайбы? Эмне кылдың балам? Ким өрттөдү десе, кайра асманды карап жатып алып, ата чымчыктардын учканын карабайсың деп атпайбы? Анан бул билбейт экен. Миң урушканыбыз менен немеси баары бир балалык немеси жооп бербейт экен буга деп атасы үндөбөй калган. Аябай шок болчу. Жаныбыздагы кошуналардын тоокторун деле чапкылап, өлтүрүп, ушундай көп үстүнөн немелер түштү да, жалоптор түштү. Эң чоңу Мухаммед деген уулубуз бар, анан кийин Мухуддин, анан Нурадин, анан Барсбек. Менен кийинки инибиз экөөбүз аябай боксту көп ойногонго байланыштуу ошол жерде кара болчу да. Анан мен деле кылагам ушу аябай көп ээрчип жүрчү өзүчө. Кайсыл жака барса ошол жака барчу да. Анан айылда эң эле шок болчу, аябай шок болчу. Биринчи келгенде бир агалардын аркасынан келген. Эки агасы тең мушкер болгон.
өтө жакшы. Ошо агалардын менен ээрчип, ушул Нурайдин келди да. Кичинесинде келгенде мен байкаган деле эмесмин анычы. Кандай экенин, шок бала болчу өзү. Агаларын турнирге алып барсак, ошо чогуу алып алчумун, онучу. Ошол жерде турнирлерди өткөрүп жүрдү, бойлорду өткөрүп жүрдү. Себеби буну жашта бизде тренерлер мындай да, жаштайынан анча көңүл бурбай, себеби залга келип кете берет да. Анан бул турнирге мына 12 жашынан катуу даярдыктар башталды. Нурадин чемпионат мира Венгрияда Будапешт шаарында болду. Биринчи Азиясы Филиппин мамлекетинде болду. Пуэрто Принцеса деген аралында. Остров Палаван деп. Андан кийинкиси чемпионат Азия Таиландда болду. Таиландда ошо бронза медалды алып келди, 3-орунду. Германияда Берлин шаарында международный эл аралык турнирде дагы бронза медаль алып келди, 3-местени ээлеп. Андан кийин Мински, Белоруссияда Мински шаарында чемпион болуп келди, международный эл аралык турнирде. Андан мурда ушул Азербайжан мамлекетинде Баку шаарында Гейдер Алиевдин жаркын элесине арналган 15-чи турнирде дагы алтын медалды багындырып келди. Монголия мамлекетинде Улан-Батор шаарында болуп өткөн быйылкы Азия чемпионатында улуубуз чемпион Азия болуп атат. Ozanbekoğlu Nuradin representing Kyrgyzstan. Salim Sajjad Asali representing Iran. Nuradin'in bir dagы boyun bir залда oturup көргөн эмесмин. Мен дайыма интернеттен онлайн прямой көрөм. Мындай bir балама кандайдыр bir мындай тоскоолдук жаратпайын, кандайдыр bir мындай адам баласында ушундай немелер болот, сүрдөбөсүн, же кандайдыр bir мындай ыңгайсыздык болуп калбасын деген максатта барып
көрбөйм немелерди. Желек көтөрүлгөн сайын, биздин кыргыздын гимни көтөрүлгөн сайын патриоттук сезимдер ойгонуп, аябай миң мертебе Аллахка ыраазычылык келтирип, Нурадиндин ден соолугун Алладан сурап, Аллахым ушул күнгө жеткизгениңе шүгүрчүлүк келтирип ыйлап турдук. Нурадин чемпион! Нурадин чемпион! Нурадин чемпион! Буюрса биз үчүн бул чоң жаңылык, бир эле биз үчүн эмес, Кыргызстан үчүн. Бул клубдун, Таймураз спорт клубунун түптөлгөндөн берги эң чоң жетишкендиги да. Ошол ойлогон максаттарынын бул биринчи кадам болуп эсептелет буюрса. Буюрса алдыда дүйнөлүк чемпионаттарда жана Олимпиада оюндарында жакшы результат беришин күтөбүз. Бул кыргыз эли, Кыргызстан бүткүл биздин элибиз, Жалал Абадтыктар, Барпы айылы бул инибизден чоң бир жетишкендикти күтүп турабыз, үмүтүбүз чоң. Кудай кааласа 2020 Токиодо Олимпиада бар. Ага барганга буюрса лицензионный турнирлер болот. Жогоруда айтып аткан ошол 2020 февраль айында Кудай кааласа турнир башталып атат. Ошол жерге барып калса, жолдомо алып калган болсо, кыргыз элинин желегин дагы бир рет желбиретип, кыргыз элинин гимнин ошол жерде жаңыртат деген ой тилек менен өзүбүз ушул үй бүлөбүз менен максат кылып, дуа кылып, ошол нерсени үмүттөнүп күтүп келебиз. Кудай буйрса мына чемпион Азия болгонго чейин уже мында стимул пайда болду. Чоң ареналарга чыгып көрдү, кандай аякта уровень кандай болот, ошо аерге катуу даярданып барат. Ошого ошонун немесин билип, даамын татып, бүгүнкү күндө Кудай буйрса жакшы эле аракетте келе жатат. Сагынбаев улан тренерине, иним Мирланга, агаларына, эң негизгиси ушул айылдын Барпы айыл өкмөтүнүн жаштарынын ушул спорт менен машыгыш үчүн салып берген Таймураз спорт клубун түптөгөн Ташиев Камчыбек Кыдышаевичке чоң ыраазычылык билдирем. Алла ыраазы болсун, ушу балдарынын, кыздарынын убайын көрсүн. Дайыма ушундай кыргыз элинин керегине жараган, кыргыз элинин жүгүн көтөргөн инсандардан болуп жүрө берсин. Ereceğini sakta, bilgin sakta, bek olup namızdı unutpağın, hatta juttu unutpağının жалғызын Таймураздың жигити бол, Таймураздың Таймураздың жигити бол, Таймураздың
Таймураздын эрежени сактай билгин сакта бек болуп намызды унутпагын ата журтту унутпаганын жалгызын Таймураздын жигити бол Таймураздын Таймураздын жигити бол Таймураздын Айкөлгө элетирин кичинде күченеген мушкерле Айкөл болуш үчүн досум бүттенеге күч керек Булчуңдардын оруганы максаттын орундалганы колдон келсе келечек Чоң бир спорттук залдарды курдук, жасадык. Мына ошондон бери 22 жыл өттү. 22 жылдан бери бул жерде миңдеген балдар өттү. Тренировка кылып чыгышты. Менин эң негизги сыймыктанганым ушул биздин спорт клубтан чыккан миңдеген балдарды биз тарбияладык. Аларды спортсмендик кылып эмес, адам кылып, адамга болгон, элге, журтка, мамлекетке болгон өзүнүн мындай мамилелерин түздөөгө, ошол патриоттук сезимдерин ойготууга, мамлекетти, элди, журтту сактоого үндөп келе жатабыз. Кудайга шүгүр, мен азыр ушундай бир башымды бийик көтөрүп, жанагындай сыймыктанып айта аламын. Ошол биз тарбиялаган балдардын бүгүнкү күнгө чейин Кудай сактасын мындан ары дагы бирөө дагы бир жаман ишке барган жок. Бардык балдарыбыз таза спортсмен болушуп, таза элге кызмат кылышып, ден соолугун чыңдашып, элдин, журттун патриот уулдарынан болушуп, мына бүгүнкү күндө бардык мамлекетибиздин түрдүү тармактарына кызмат өтөп атышат. Эми мындай результаттарга жыйынтыгына келе турган болсом, ошол күндөн бери бүгүнкү күнгө чейин спорттун чеберинен 12 адам спорттун чебери болуп тарбияланды. Бир нече адамдар жылда биздин ушул айылдагы спорт клубтан ичинен жылда 1-2 балабыз Кыргызстандын курама командасында ичинде ар жылы. Балдарыбыз мына дүйнө чемпионатына барып келишти. Ушул айылдан чыккан балдарыбыз Америкага барып келишти. Дүйнө чемпионатына мына Кытайга барып келишти. Азия чемпионаттарына барып келип атышат. Все же понимают, что для победы нужен упорный труд на все 100%. Эрежени сактай билгин сакта бек болуп намызды унутпагын ата журтту унутпаганын жалгызын Таймураздын жигити бол Таймураздын Таймураздын жигити бол Таймураздын. Бул Таймураз спорт клубу 1997 жылы Барп айылында түзүлгөн. Биздин Садык Даудовичтин демилгеси менен жана менин демилгем менен Таймураз спорт клубу түзүлүп 1997 жылы негиздеген элек. Ошондо таза андай боксердук клуб катары негиздегенбиз. Ошондо мына бул үйдүн, мына подвалдын түбүндө, ушу подвалда эме кылчу элек, тренировка кылдырчу элек. Таймураз ашу Жалал-Абад областы тема командасыны главный поставщик болот. Эмне дегенде Таймуразды балдары болбосо Жалал-Абадский команда эч качан биринчи орунду ала албайт Кыргызстанда. Ошон үчүн мен иштегенде азыр менин шагирттерим иштеп атышты. Улан Сагынбаевди, Мирлан Сагынбаевди иштейт, Исаев, Бекзаттер. Ашлер сейчас мындай школаны андай болуп сактап калды, Кудайым берсе. Таймуразды командасы областта эң күчлүү команда бүгүнкү. Кыргызстанда Таймуразды жаман уважать кылат да. Эмне дегенде көп сборный командада Таймураздан балдар чыгат да. Hazram Tаймураз биринчи орунда. Кане илахамин, машу баламыз Таймуразды методикасыны дүнүйө көрсөткен баладан болсун Алла. Чоң мелдештерди, биздин мемлекетибизди дүнүйөгө тааныштырган адамдар болсун. Чоң ийгилик каалайм. Өзүңдү методикаңды мындан эми күчтүү кылып башını işlep, Kudayım berse metodikanın birinci kılıp жүргенini берерсин. Хоп, қане, Аллах ибар.
18 жаштагы айылдан чыккан жаш бала ошол Азия чемпионатында Азиянын чемпиону болуп келди. Бул Кыргызстандын тарыхында 18 жашка чейинки өспүрүмдөр арасында биринчи жолу болуп атышы. Биз буга өтө сыймыктандык жана кубанып отурабыз. Эми Нурадин башка балдардай эле ушул жерде жүргөн миңдеген башка балдардай эле ушул жерде тренировка кылып, ушул жерде өсүп, ушул жерде кичинекейинен баштап өскөн бала. Мен бир гана нерсени мына турмушта болгон окуяны айта кетсем, бирде бир ошол күн батайын деп кечтеп калган. Мен ушу Жалал Абад тараптан шаардан келетсам, жолдо 2 бала турган экен. Анан кийин жолдо турган балдарды мен көпчүлүгүн мындай карап өтөм. Анан алар баягы сумка тагынган, спортивный сумка тагынган. Мен буларды билдим, ошол булар спорт клубга кетип атканынчы. Анан токтоп, буларды алып машинага салып келдим. Ошондо мен таанышкан бул бала менен. Ошондо кичинекей бир 10-12 жаштагы бала болсо керек эле. Жакшы сүйлөгөн жаштакай бала болчу. Ушул баланын монтип чемпион болуп калышы жана монтип чемпион болуп келиши Кыргызстанга биздин мамлекет үчүн, мамлекеттеги жаштарыбыз үчүн, айрыкча ушу биздин спорт клубдун балдары үчүн чоң мындай түрткү болду да, түрткү болду. Эми бул бизге тарых болуп калды. Тарых болуп калды. Биз бул бала эми гана 18-ге чыгып, мындан бияка дагы мамлекетибиздин туусун көптөгөн чоң жеңиштерди, бийиктиктерге сая турган, мамлекетке чоң жеңиштер алып келе турган, Кыргызстандын атын дүйнөгө тааныта турган бир чоң спортсмен балдардан боло турган келечеги бар балада. Ошондуктан биз буга кам көрүшүбүз керек, бардыгыбыз кам көрүшүбүз керек. Бардыгыбыз ушул баланын туура жолдо өсүп, туура жолдо элге, журтка пайдасы тийгизгенине жардам беришибиз керек. Бир эле бокс эмес, бул жерде азыр спорт комплекс болгондуктан ММА'дан бар, эркин күрөш боюнча бар, спорттун түрлөрү, карате боюнча бар, волейбол боюнча бар. Буюрса дагы спорттун түрлөрүн кошуп, балдарды ушу маштырып, Кудай кааласа спорт клуб дагы чоң ийгиликтерге жетишет деген үмүттөбүз. Мына өзүңөр көрүп турасыңар, мына залда бүгүнкү күндө чоң зданиялар түштү, залдар түштү. Ушул жерден мына Кудай буйрса мына тарыхта биринчи жолу чемпион Азия чыгып отурат. Ошого ыраазычылык билдиребиз Ташиев Камчыбек Кыдыршаевичке, анын инеси Ташиев Шайырбек Кыдыршаевичке чоң ыраазычылык билдиребиз. Анан баласына бүгүнкү күндө мына атасынын колунан көптөгөн иштерди алып, өзү кыймылда жаштыгына карабай Ташиев Томаска ыраазычылык билдиребиз. Ошол да көп көмөктөшүп, жардамдашып, өзүнүн билген советтерин айтып бизге жардамдарын көрсөтүп отурат. Ошого да ыраазычылык билдиребиз. Башка спортторго караганда бокска абдан көп мээнет керек, тер төгүш керек, кызыгыш керек. Ошондо гана болот. Өзүң кандайдыр бир спортту сүйүп гана кылсаң, ошонун даражасына, ошонун ийгилигине жетишесиң дейт. Ушундай даражага жеткирген мени Сагынбаев Улан агайыма, ата-энеме, бир туугандарыма, дос шарыларыма, тааныштарыма, ошондой эле ушундай бизге залды куруп берген Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич агабызга чоң ыраазычылыгымды билдиргим келет. Өзүңө балаңа көңүл бура турган нерсеңи ушу учениктериңе бурасыңда көбүрөөкчү. Тарбияны көбүрөөк учениктерге бөлүнгөнүң үчүн бул иш мен оор деп ойлойм да. Агайлар чыгар алдында намысыңа бекем бол, кыргыз эли сени менен, биз сени мененбиз, кыргыз эли сени менен сыймыктанат, сени кыргыз эли көрүп турат дегенде кандайдыр бир эмне десем,
кандайдыр бир башкача бир күчтөр кирет, эмоция пайда болот ошол маалда. Мен иштешим керек, мен утушум керек деген максатта. Бейшенен таманын астында дегендей, ошол эле апам боксума бир аз тоскоол болуп жүрдү. Балам барбачы болду, либо кийин башың ооруп калат. Болду, токтотчу, ушу менен жетет болду деп ошентип көп жолу айтты апам. Болду апа, мына эме башталды апа, буюрса баары жакшы болот. Мына көрөсүз апа, мен чемпион болом деп апама постоянно ошентип айтып жүрчүмүн. Атам айтат эле, балам, апаң ушинтип берет, кыжаат болбо, апаң эме кылба, кылыш керек, тренировка кылыш керек, настроить этиш керек. Буюрса кыргыз элинин желегин желбиретесиң балам, мына сен желбиретесиң деп ушул апамдардын, ата-энемдин дуалары кабыл болду окшойт деп ойлойм. Ошентип айтып жүрүп, мен чемпион болдум. Кудай буйруп дагы алдыда жакшылыктар болот деп ишенемин. Ал үчүн Аллахыма миң мертебе таазим кылабыз, дуа кылабыз. Ата-эненин дуасы балага атасыныкы айрыкча түз тиет деген ниеттемин. Буюрса дагы Нурадиндин келечеги кыргыз элине кызмат кылат, кыргыз элине ушундай алтын медалдарды тартуу кылат деген үмүттөбүз. Аллах Тааладан ушуну сурап келебиз. Буюрса мына 2020-жылы Олимпиада Японияда Токио шаарында өтөт. Кичинесинен Ташиев менен учурашканда медалдарды тагы барып алып учурашып, ошо сыймыктанып бекем кармап эме кылды эле. Рахмат, Ташиевке да рахмат, Сагынбаев Уланга да рахмат, ыраазычылыгымды билдирем. Баламдын өмүрү узун болсун, келечеги кең, асманы ачык, кайсы жерде болсо күчтүү болсун, Алла Таалам колдосун. Бир гана бокс эле эмес, ар бир спортто тер төгүш керек. Тер төгүүнүн артынан ушундай бир ийгиликтер келет. Дастан, Улан, Мирлан абаларыма чоң ыраазычылыгымды билдиргим келет.